Бишкектин Ак Ордо 3 конушунда 2 тууганды өлтүрүүгө шектелген кишинин кылмыш тууралуу көрсөтмөсү жарыяланды. Ички иштер министрлигинин 8 октябрда тараткан видеосунда шектүү ал үйгө акча үчүн киргенин айтып, 2 кишини бычактап өлтүргөнүн мойнуна алган. Ал жерге маршруттук каттам менен барганын, бычакты Орто Сай базарынан сатып алганын билдирген. Он вставал, я ударил его по голове. Ал ордунан турганда башына 2 жолу чаптым. Ал мени бычактап жерге кулатты. Экөөбүз алышып жатып эшикти кулаттык. Ал мени түртүп, мен эшикти сындырдым. Кийин ал кулаганда ичине бычак сайдым. Ал кайра турууга аракет кылганда желкесине дагы 1 жолу бычак урдум. Ударил ему в спину. Сколько раз? 1 раз. Кийин маркумдун эжеси келип, шектүүнү колдон кармаганда ал коркуп кетип, ичине желкесине бычак урганын кошумчалаган. Мунун алдында милиция маркумдун жубайынын көрсөтмөсүнүн видеосун жарыялаган. Ал шектүүнү тааныганын, кылмыш кылган киши ошол болгонун айтып берген. Мен светти жакканымда бетини таана көрдүм да. Бутыйган, көз жымшыйган. 100 эмес 1000% тааныйм. Мен эмес кызым таанып атат. Окуя болгон жерден кылмышка шектүүнү алып кеткен таксист дагы көрсөтмө бергени белгилүү болду. Кылмышка шектелген 19 жаштагы адам 7 октябрда коомдук жайларда орнотулган коопсуз өлкө долбоорунун тутумуна кошулган адамдын жүзүн тааныган камералардын жардамы менен кармалганы айтылган. Президент Садыр Жапаров Ак Ордодогу окуянын тергелиши боюнча билдирүү жасады. Милицияларга бардык шарттарды түзүп бердик. Техникалык каражаттары жетиштүү. Керек болсо милициялардын өздөрүн кайда, кантип иштеп жүрүшкөндүгүн бардык штабта онлайн көзөмөлдөп турушат. Кээ бир жарандарыбыз Ички иштер министрлиги элге тез маалымат берип турса болмок, мынтип ызылдабай тилектеп чыгышты. Ички иштер министрлиги мындай учурда тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн тез маалымат бербейт. Качан гана толук изилдеп бүткөндөн кийин бериши мүмкүн. Ошондуктан мындай чуулгандуу иштерде баарыбыз эксперт болуп кетпей, сабырдуулук менен күтүшүбүз керек. Ички иштер министрлигинин маалыматына алайык, жыл башына карата өлкөдөгү чоң шаарлардагы коомдук жайларда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында 25 000 видеокамера орнотулган. Ал эми коопсуз шаар долбоорунун алкагында өлкөдө 12 000 камера иштеп жатат. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов техникалык мүмкүнчүлүктөрдү чыңдоо маанилүү экенин белгилеп, ошол эле учурда кылмыштын алдын алуу, коопсуздук маселесине терең кароо зарылдыгын айтат. Биз кылмыш менен күрөш эмес, алдын алуу чараларды башташыбыз керек экен. Мектеп окуучуларына ошол кылмыш жасаган адамды эмне күтүп турат алдында, кылмыш жасабаш үчүн ошол жолго барбаш үчүн кандай багытта адам башка жолду тандаш керек, мектептен башташыбыз керек экен. Бул кылмышкердин деле жашы 19 болуп атпайбы, кече жакында эле мектепти бүтүргөн эле окупту да. Ак Ордо 3 конушундагы 2 адамдын өмүрүн алган окуя 3 октябрга караган түнү болгон. Ынтымак көчөсүндөгү үйлөрдүн бирине түн катып кирген киши 2 тууганды, 38 жаштагы аял менен 34 жаштагы эркекти бычактап өлтүргөн. Кылмыш болгон үйдөн маркумдун жубайы 3 баласы менен качып чыгууга үлгүргөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. 1-Май райондук соту кылмышка шектүүнү баш коргоо чарасын карап, аны 2 айга камады. Санжар Эралиев, Жазгүл Каримова, Азаттык.